Ноокат райондук электр тармактарынын Кулатов аймагында заманбап имарат курулуп, пайдаланууга берилди. Салтанаттуу ачылышка энергетика министри Талайбек Ибраев баштаган бир катар жетекчилер жана жергиликтүү тургундар күбө болушту. Жаңы имаратта кызматкерлер үчүн бардык шарттар каралган. Алар буга чейин эски авариялык абалдагы имаратта иштеп келишкенин белгилешти. Жаңы кеңсе кызматкерлер үчүн чоң кубаныч жана ишке болгон жоопкерчиликти дагы да арттырат. Мурун мына өзүңүздөр көргөндөй эски имаратта болчу. Склад жок, өтө тар, кыйынчылыктар болуп, азыр мына көрүп турасыздар жаңы имарат курулуп, бизде өтө бардык шарты менен душ, раздевалка, склад, чоң гаражы мененчи азыр иштегенге өтө шарт жакшы түзүлдү да энергетика. Бүт кесиптештерибиз менен биргеликте сүйүнүчтө турабыз, мына кубанычтуу күндө турабыз. Энергетиктерге жакшы көңүл бурулуп атат. Поштага караган имараттын өзүндө арендада отурчу элек, ижарада отурчу элек. Бул жерде бир 10 ишчибиз бар. Бир аймак башчы, бир оператор, 4 инспектор, 3 электр күрөөчү. Ушуларыбыз мына жазы, кышы дебей бул жерде бул кичине гана бир имаратта отурчу эле. Бул имаратты Кыргызстан улуттук тармактар Башкортостон коому буйрутмасы менен 7 миллион 626 миң сом бага менен курулуп берилди. Аймакта электр энергиясына болгон муктаждык жылдан жылга өсүүдө. Өзгөчө Төрөбай Кулатов аймагында кубаттуулук жетишсиздиги көйгөй жараткан. Бул маселе эки жолу элдик курултайда көтөрүлүп, анын жыйынтыгында бүгүн 35-10 киловольт көмөк чордонунун курулушу башталды. Бул жерде мына жерде Кожарык, Баглан, Коштөбө айылдары буга чейин будан 18 километр алыстагы Апшыр көмөк чордонунан электр энергиясын алып турган. Ал электр энергиясынын аба чубалларынын узактыгынан ушул 3 айылда электр энергиясы жетишсиз болгон. Көмөк чордонго жалпысынан 30 миллион акча каралган, 10 миллиону ушул жерде 35 киловольттук аба чубалгысын тартып келебиз. Буюрса жакын арада бир айдын аралыгында куруптөбүз деп сөз беребиз. Бүгүнкү күндө Ош облусунда жалпысынан 83 көмөк чордон бар. Алардын ичинен быйыл 15-и капиталдык оңдоодон өттү. Өлкөдө электр энергиясына болгон суроо талап тынымсыз өсүп жаткандыктан мамлекет тарабынан бир нече КЭСтерди реконструкциялоо жана жаңы чакан станцияларды куруу иштери жүрүп жатат. Эми энергетика секторунда биз генерациянын кубаттуулугун көтөрүшүбүз керек да. Бул эми мен айтып аткан мына быйылкы жылы Токтогул КЭСинин 4-чү агрегаты бүтүп 240 мегаватт кошулуп атат. Үч Коргондун эмдиги жылы 4 агрегаты бүтсө, ал жерде 36 мегаватт кошулуп атат. Андан кийин Курпсай КЭСине реконструкцияга өтөбүз, Кудай буйрса, очерет менен. Андан тышкары Куланак КЭСи 26-жылы ал берили баштайт. Экинчи КЭСин 60 мегаваттыкты баштайм деп, муну ишке берип коюп, аны баштайм деп турат. Эми биздин энергетиканын тармагында маселе бул генерацияны көтөрүш керек. То есть электр энергияны өндүрүүнү көбөйтүш керек да. Белгилей кетсек, ушул жылы өлкөдө жалпы 18 чакан КЭС ишке кирет. Азыркы мезгилде экөө пайдаланууга берилсе, калганы жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Нурасан Бакытбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.